Чикагода казак жаранынын сөөгү табылды. Чоң жетинин саммити башталды, АКШ менен Иран элдешти. Нью-Йоркту өрт каптады. Орусия Киевдеги ыйык христиан черкөөсүн талкалады. Бразилияда 21 жаштагы кыз атракциондо көз жумду. Испания эң алсыз команданда уталбай койду. Саламатсыздар, бүгүн 15 июнь АКШда жана дүйнөдө эмне болуп жатканын айтып берем. Жакын отуруп видеону аягына чейин көрүңүз. АКШда алдын ала маалымат боюнча Казакстандын жаранынын денеси табылды. Бул тууралуу Казакстандын тышкы иштер министринин өкүлү Эрлан Жетибаев брифингде билдирди. Чикаго шаарында 2001 жылы туулган Казакстандын жараны Асет Куралбай 7 июндан бери изделип жаткан. Табылган дене аныкыбы же жокпу так айтыла элек. Видеокамерадан полиция Асет Куралбайдын Toyota Camry автомашинасын ындыгыра аял айдап келип токтотконун көргөн. Асеттин жашаган үйүндө анын документтери, банк карталары жана каты табылган. Катта эгер мага бир нерсе болсо, менин документтеримди жана буюмдарымды бул жака берип койгула деп Нью-Йорктогу тууганынын дарегин көргөзгөн. Асетке батирин тапшырган адамдын айтымында күндүз ал уктап түнкүсүн ойго жүргөнүн байкачу. Акыркы тапта АКШдагы казактар жана кыргыздар социалдык тармактар аркылуу маалыматтарды таратып, керек болсо акча чогултуп, Асет Куралбайдын аман-эсен табылып калышына жардам көрсөтөлү деп жазып жатышкан. Асеттин бир тууганы Алина Куралбайдын айтымында ал акыркы жолу 2 июнда байланышка чыккан. АКШга мындан 4 жыл мурда Walk and Travel программасы менен келген жана Amazon'do жүк таратып иштечү. АКШ менен Ирандын тынчтык келишими жалпы дүйнөгө жана анын экономикасына жакшы жыйынтыктарды алып келет. Биз муну кубаттайбыз деп билдирди Франциянын лидери Эммануэль Макрон G7 глобалдык саммитинин алкагында АКШ президенти Дональд Трамп менен бүгүнкү жолугушуу маалында. Иран менен АКШ көптөн бери талкуулап келаткан келишимдин долбоорун эки жак тең жактырды. Эми тараптар ага ушул жума күнү 19 июнда Швейцарияда кол коюшат. Ирандын тышкы иштер министрлиги данакердик милдетти жакшы аткарган үчүн Катарга, Сауд Арабиясына жана Түркияга ыраазычылыгын билдирди. Ирандын Mehr News телеканалынын маалыматы боюнча келишим 14 пункттан турат жана Иранга ылайык шартта Ормуз кысыгы ачылат. Жакынкы чыгышта анын ичинде Ливанда согуштук аракеттер токтойт. АКШ Ирандын ички иштерине кийлигишпейт. АКШ деңиздеги камоонун 30 күн ичинде алып салат. АКШ Ирандан аскерлерин алып чыгып кетет. Ормуз кысыгынан кемелердин өтүшүнө тоскоолдук токтойт. Кошмо Штаттар жана анын союздаштары Иранды 300 миллиард долларга калыбына келтирүү планын берет. Ирандын мунайына санкциялар алынат, АКШ Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизбейт. Ошол эле маалда АКШнын вице-президенти Дивенс келишимге ылайык Иран өзөктүк курал жасоо планынан таптакыр баш тартат. Эгер бул келишимге кол коюлса, алдыдагы 50 жыл үчүн бул маанилүү кадам болуп калат. Жакынкы чыгышта тынчтык орноп, инвестиция көбөйөт деди ал. Ошол эле маалда Венс келишимге кол коюлганга чейин Ирандын тоңдурулган акчаларынын жарымы чыгарылат деген маалыматты ырастаган жок. Тараптар кол койгондон кийин келишим Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңеши тарабынан бекитилмекчи. Келишимге байланыштуу маалыматтар фонунда мунайдын баасы арзандай баштады. Азияда Brent мунайынын баррели 3,8% төмөндөп $84 сатылууда. АКШда болсо 4% арзандоо катталды, бирок бензин согушка чейинки баага келиш үчүн жарым жыл, 1 жыл талап кылынмакчы.
Орусия Украинага акыркы убактагы чоң чабуулун жасады. 600дөн ашуун дрон, 70дей ракета учурулуп, Киев өрткө чулганды. Өзгөчө Печорск-Лавра монастыры катуу жапа чекти. Бул ыйык диний жай ЮНЕСКОнун тизмесине кирген. Талкаланган чиркөөгө бүгүн президент Владимир Зеленский барды. 1000 жыл мурда курулган чиркөө христиан динин таратууда зор рол ойногон. Ага президент Путин бир нече рет барып тооп кылган болчу. Акыркы рет 2013 жылы ал жерде туруп орус лидери Украина өз өнүгүү жолунда кандай тандоо жасаса, биз аны сыйлайбыз деген болчу. Түнкү чабуулдан Украинада жалпысынан 9 адам каза тапты. AQS'нын Нью-Йорк шаарында Knicks командасы биринчи жолу 53 жылда NBA'нын чемпиондугун утуп алды. Анын аркасында аны майрамдаган күйөрмандар башаламандык уюштурушту. Автобустар өрттөлүп, полиция менен кагылышуу болду. Кеминде 10 күч кызматкери жаракат алды, резина октон бир жаран жабыркады. Тартип бузган айрым адамдар камакка алынып, кийин кайра кое берилди. Бразилияда 21 жаштагы Мария Эдуарда шалаакылыктын айынан каза болду. Ал аркан байланып бийиктиктен секирүү аттракционуна барган. Ал окуя болоордун алдында ушундай бийиктиктен секиргени турам, жаңы таасирлер менен бөлүшөм деп жазган. Бирок аттракциондун кызматкерлери Мариянын белине арканды байлоону унутуп калышкан. Жана алар аркандын байланганын текшербей туруп, кызды 40 метр бийиктиктен ыргытып жиберишкен. Полиция 6 адамды кармады, дагы 3 кызматкердин тиешеси бар жоктугу териштирилип жатат. Йеменде дүйнөгө жөргөмүш адам катары таанылган Антар Аль-Апси аскадан кулап каза тапты. Ал альпинист катары буга чейин эч бир кошумча коопсуз куралдары жок. Жылаң аяк жана жалаңгат колу менен жалама зоолордо басып жүрчү. Ошондон улам ал йемендик жөргөмүш адам аталган. Ал бул иретта кооптуу аска жүрүшүн Эддалидеги уктап жаткан жанар тоодо жасап жатып, 120 метрдик кургуйга кулап кетти. Окуя анын оюнун карап тургандардын көз алдында болду. Видеодон ал кантип өмүрүнүн акыркы минуталарында жылаң аяк эч бир жарагы жок тоо борунда басып жүргөнүн, ар кандай трюктарды жасап жатканын, анан кантип тайып кетип кулаганын көрүүгө болот. Эми футбол жаңылыктарынан чемпионаттын акыркы күндөрүндөгү сенсация дей турган көрүнүш Испания командасы менен бүгүн болду. Эксперттер менен букмекерлер Франция, Бразилиянын катарында дүйнөлүк мелдешти утат деп жаткан Испания алгачкы оюнунда Кабо Верде деп аталган аты жыты белгисиз мамлекеттин курама командасы менен ойноп, бир да топ киргизе алган жок. Ооба, өздөрүнө да топ өткөрүшпөдү, бирок мындай команда менен тең чыгуу испандардын эле эмес, бул командага үмүтүн артып жаткан дүйнөдөгү башкалардын да шаабайын сугутту. Алгачкы кызык оюндардын катарында 2-2 менен аяктаган Нидерландтар менен Жапондордун оюнун, чехтерди 2-1 менен утуп алган Түштүк Кореянын, Парагвайды 4-1 менен уткан AQS'нын, түрктөрдү 2-0 менен уткан Австралиянын оюндарын кошсок болот. Ошондой эле Бразилия Марокко менен 1-1 болуп тең чыгып, бул команда да таң калтырды. Ири эсептерди айтсак, Германия Кюрасаону 7-1 менен жеңди, Швеция болсо Тунисти 5-1 утту. Алдыдагы кызык оюндардан эртең боло турган Аргентина, Алжир, Франция, Сенегал оюндарын көрсө болот. Ушул маалымат менен мен Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайм. Биздин каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздарды берип турсаңыздар болот. Көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар.